407 калктыргычка ишүүчү таза суу бар. Башкача айтканда таза суу. Ош областындагы жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында былтыркы жылы алып барылган иштердин натыйжасы жана аттестациялоо негизинде бир топ жетекчилерге сөгүш жарыяланып, кызмат орларынан бошотуу чечими да каралды. Каван районунун Маңгыт, Каракулжа районунун Кызылжар, Ноокат районунун Зулкуев, Төөлөс, Көкжар айлык пункттөрүнүн башчыларына сөгүш тартиптик чарасын берүү жагы Алай, Араван, Каракулжа, Карасуу, Өзгөн жана Ноокат райондук мамлекеттик администрациялардын башчылары акимдерге сунушталсын. Областа бир жылда 3 эне көз жумуп 300дөн ашуун бала чарчап калган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Ош областындагы координатору Шаятбек Абдрахманов бул маселе боюнча тиешелүү иштер жүрүп жатканын айтып, областта ошол эле кезде 118 дарыгер жетишпейт деди. Ал эми 2600 гектардан ашуун жер пайдаланбай жаткандыгы, турган жерлерди кыскартуу боюнча иш жүрүүдө, бирок маселе чечилбей жатат дешти тиешелүүлөр. Жыйынга катышкан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев бул маселе тууралуу айтып, жеринен тапшырмаларды берди. Мен сизге тапшырма берем. Ошо ар бир райондо канча гектар жер бар. Анан кийин сиздер Ош областынан Зердеславович, Ош областынан сунуш бериле. Кайсы райондон канча гектарды биз өздөштүрө алабыз? Канча жерде гектарды каналды кура алабыз? Ушундай сунуштар бериле. Бир эле акимдин мойнуна үйлөрбөй, сиздер дагы райондук водхоз бар сиздер. Тапшырма бериле. Ушул жерди канча өздөштүрөбүз? Канча канал куруш керек экен, канча акча кетиш керек экен? Ушул негизинде бизге конкреттүү мындай сунуштар бериле. Жогорудагы маселени чечүүдө кемчиликтер бар экендигин айтып, облус жетекчиси бул боюнча чаралар көрүлөт дейт. Ана кемчиликтер деле бар. Мисалга ошол биздин министрлер кабинети тарабынан коюлган номер 291-токтомду биз так аткара алган жокпуз. Себеби дегенде жаңы мыйзамсыз басып алган жерлерди ошол элдерге ошолорду баарын мыйзамдырып бериш үчүн кызыл китептерди беришибиз керек эле. Бул боюнча бизде жакшы иш жүргөн жок. Ошондой эле айтып кете турган нерсе, ошол ар бир облустун аймагы боюнча 2292 гектар жер бул өздөштүрүлбөй айдалбай калган жерлер болуп чыкты. Бул боюнча дагы ар бир райондун акимдерине тапшырма берилди кайрадан. Жыйында белгилүү болгондой, областта айыл өкмөт дотациядан чыгуу алдында турат. Алардын саны 6 жетти. Былтыркы 2022 жылга чейин 11 айыл өкмөт дотациядан чыккан. Кемчиликтер менен катар жетишкендиктер да айтылып, мыкты айыл өкмөттөрүнүн аты аталды. Ошол Швейцарияда жерлер өзүбүздө бар экен. Буга толук инандык. Бир гана нерсе ошо эл дагы колдоп турса, ошол туризмден эл сөзсүз упайын алат да. Себеби адамдар канчалык көп барса, элге ошончолук пайда. Андан сырткары ошол суулар боюнча аракеттер жүргүздүк. Көлдүк айылына 9 километр суу алып түштүк. Астафа кайрымдуулук фонду менен ошондой эле сметалык баасы 50 миллион сом тегереги болгон Терек айылында дагы сууну быйыл аракет кылдык. Кудай буйрса толук дагы бир 2 көчөбүз калды, ошону толук бүтүрөбүз. Ал дагы бир 10 километрдин аралыгында болду да. Элдин салымы чоң болду. Ошондой эле кайрымдуулук фонддору менен иштедик. Быйылкы жылдан тарта Ош областында 5 кичи ГЭС курулат. Ноокатта 3, Ошто 1 жана Каракулжа районунда 1 кичи ГЭСтин курулушу пландалууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.